Баарыңыздарга жалпы салам. Бүгүнкү темабыз түрк бийлигинен сапатка психикалык согуш, кыргыздыкынан кустуруу шантажы деген темада болмокчу. Бул теманын өткөнүн, кеткенин жана келечегин бир талкуулагандан кийин биз могу экранда турган 3 суроону сапатка тиешеси бар мугалим, демөөрчү, администратор болобу, кандайдыр бир симпатиясы бар ата энелер болобу, бүтүрүүчүлөр болобу, ошолордун баарына жана жалпы эле кыргыз коомчулугуна ушундай 3 тандоо сунгубуз келип атат да. Эмне үчүн мен муну сунуп атат дегенде, бул сапат билим берүү системасы менен көп 10 жыл десем жаңылышкан болбойм. 10 жылдан көп убакыттан бери бул системаны карап, бул системанын ичи сыртын жакшы билген адам катары 15 жылдан бери түрк саясатын журналисттик кесибиме байланыштуу айрыкча ошо геополитикалык тармакта көбүрөөк көңүл бургандыгы үчүн, өзүмө жаккандыгы үчүн түрк бийлигинин дагы, түрк саясатынын дагы ошол эле Орто Азияда болобу, дүйнөдө болобу, жакынкы чыгышта болобу, ошо менен алектенип жакшы билгенимден ушундай суроону койгонго мен акым бар деп ойлойм да. Суроо эмес, ушундай 3 тандоону койгонго. Кыргыз сегменттеги соц тармактарда, мисалы Facebook'та кыргызча коебуз. Twitter менен Instagram'да бар ким орусчасын коебуз. Добуш берип көрсүн деп атабыз да, жалпы коомчулукчу. Биринчи тандоо ошол сапат учурдагы башкаруусу менен кете берсин, түрктөр жана мамлекетке берилбеш керек деген тандоо. Экинчи тандоо түрк бийлигине берип, заманбап курал жарак алган жакшыраак деген тандоо бар. Себеп дегенде азыркы кезде соц тармактарда түрктөр койгон талаптарды аткара койсок эле, алар бизге сонун заманбап курал жарак менен бизди көм салат дегенде кандайдыр бир түшүнүк бар да. Айрыкча орус бийлиги мындай ачыктан ачык тажиктер менен болгон тирешүүдө, тажик бийлигинин Кыргызстан аймагына басып кирүүсү, 30тан ашык жараныбызды өлтүрүүсүнө байланыштуу конфликтте орус тарап ачыктан ачык тажик тарапка тарткан сыяктуу болгондуктан түрк бийлигине ошондой жабышып калды да. Мурун орустарды колдоп жүргөн адамдын баары тең эле бир күндө эле пантүркист болуп чыга келип, ошо түрктөргө жалдырап койсок, берип койсок, эмне сураса берсек, анан эле бизге ошондой сонун заманбап куралдар менен бизди көм салат деп, анын баары калп экенин, анын баары тил эмес экенин биз айтсак дагы эч ким укпайт да, көп адам укпай. Ушул нерсени жактап атышат. Экинчи тандоо ошондой. Үчүнчү тандоодо болсо, бийлик кумтөрдү алгандай эле тартып алып, арка жүкөсүнө карабай эле мамлекет өзү иштетсин деген да тандоону коелу деп атабыз. Анткени мындай тандоодо адамдардын мээсинде бар. Бирок мамлекет канчалык деңгээлде иштете алат, буга чейинки билим берүү мекемелерин канчалык деңгээлде иштетип келатат, ал өзүнчө маселе. Бул 3 тандоо боюнча дагы өзүнчө видео даярдайбыз. Анткени үчөөндө тең плюс минустар бар. Ошол эле балким менин көңүлүмө жаккан сапат учурдагы башкаруусу менен кете берсин дегенде дагы оош кыйыштар бар экенин, эски бир методдор менен сапат башкарылып келгенин, буга чейин мындан кийин дагы ошондой методдорго башкарганга ооп баратканы боюнча дагы сүйлөшөбүз да. Эми ушул 3 тандоонун бэкграундун бериш үчүн сиздерге арка жагын, өтмүшүн жана келечектеги ойлорубузду билдириш үчүн ушул темага кирели. Кыргыздын ички саясатына Орусияда, Батышта, Кытайда мындай түрктөрдөй апачык бет тырмаалык кылып кийлигишкен эмес да. Буга чейинки элчисин билесиздер, Жеңгиз Фырат деген элчи муфтиятты, мисалы, муфтийди аялын урушкандай эле урушкан видеолор чыккан, тиги эмесин колко кылып, мечитти колко кылып, Борбордук мечитти колко кылып, мен ушуну салып салдым, мен деп айтканда, мен ушуну салдырсам, силер болсо капкаяктагы адамдарды конокко чакырасыңар деп нааразы болгон. Андан кийин көптөгөн ачыктан ачык кийлигишүүлөр болгонун дагы билебиз. Эң биринчи кийлигишүү аракети билесиздер Атамбаевдин убагында болгон. Түркияда ишке ашпай калган аскердик төңкөрүү аракети деп айтылган, бирок муну түрк аналитиктери азыркы кезде ишке ашкан бийликтин өз армиясына карата
өз армиясынын келечегине, элдин келечегине карата каршы төңкөрүш, ишке ашкан төңкөрүш деп атап атышат да азыркы кезде. Эми ошол кездеги бийлик бул кийлий күчү аракетине кандай жооп берген? Бул жерде Атамбаевди жакташ үчүн, макташ үчүн койгон жокпуз, бирок факты катары ушул видеону мындай көрсөтүп коюуну чечтим да. Ушундай кыска көрсөттүк. Кийлий күчүгө ушундай жооп берилген, ачык айкын жооп берилген. Сооронбай Жээнбеков дагы ошондой кийлий күчү аракеттерине кандайдыр бөгөт койгон деген кабарлар бар да. Бирок тегеритесиндеги адамдар, ошол эле убакта ага таасир берген топтор түрктөр менен баары бир тымызын иштешип келген деген дагы кабарлар бар. Ошондой Кыргызстандын коомдук структурасында дагы, мамлекеттик кээ бир структураларында дагы түрктөрдүн таламын туруктуу талашкан бир адамдар, топтор пайда болгон да, ошол кездерден баштап. Балким Атамбаевдин убагынан баштап. Ошол эле муфтияттан анча-мынча тыйын тыпыр алган кишилер болгон дейт. Дин мушавирлигинен, түрк элчилигинин дин иштери боюнча мамкемисияда да ошондой байлык алып калган адамдар болгон деген кабарлар бар. Иман фонду билесиздер, толугу менен түрк тараптын демилгеси менен колдоосу менен ачылган. Кийин бара азырынча иштебей туруп турат. Кандайдыр бир кыр көрсөтүү дагы сыяктуу бир нерсе болуп атат ал жакта. Ошол кездерде УКМКда дагы туруктуу иштеп баштаган топ пайда болгон деген кептер бар да. Себеп дегенде бунун азыркы кеткендеги графикти айтканда бул ошондой туруктуу топ иштеп аткан сыяктуу болуп атканын байкайсыздар да. Эми Бишкектеги эки чоң мечит бар. Билесиздер, Борбордук мечит азыркы кезде түрктөрдүн жардамы менен салынган, жана Манас университетинин короосунда салынган чоң мечит бар. Ошол Манастын короосунда салынган чоң мечитти толугу менен түрктөр өздөрү көзөмөлдөйт. Белки Кыргыздын Борбордук мечити дегенде өзгөчө уставы бар. Анын уюштуруучу тобунун бирөө түрк тараптан коюлган. Толугу менен айлыгы ошол жактан каржыланат. Жана түрктүн бийлигинин толугу менен таасириндеги бир мечит десек болот. Себеп анын короосуна түрктүн дин мушавирлигинин өкүлчүлүгүнүн имаратынын планы бар. Подвалындагы жана биринчи бетону төгүлгөн да, ошол жакта турат. Муфтиятка да ошол имарат салып беребиз деп атканда, кыскасы ошондой өзгөчө статус аркылуу жанакындай биздин муфтиятты жемелөө, басым кылуу, биринчи адам менен сүйлөшүп алып калган мамлекеттик структураларды тоготпоо, ошол эле Жеңгиз Фыраттын сотторго барып ачыктан ачык сотторго басым жасаганы, мунун баары тең биз башында салыштыргандай Орустагы, Батыштагы, Кытайдагы мындай ачыктан ачык кийлий күчүгө барган эмес да. Бирок орус бийлиги, түрк бийлигинин ошондой кийлий күчүүсүнө кыргыз тарап эч кандай жооп бербей атканына карап туруп, акыркы учурда кадимкидей орус тараптагы ошондой басым, ачыктан ачык басым кылып баштаганын көрүп атасыздар. Жана 9 жаштагы баланын маселесин диний бир мамлекеттик, улуттук бир деңгээлге чейин чыгарып, патриархынан бери бизге акыл үйрөтүп, бийлигинин баары тең көзөмөлүбүздө деп мындай опуза сыяктуу бир сөздөр айтканын баары тең ошо түрк бийлигинин алдында биздин бийлик дагы коомдук кээ бир структуралар дагы баш ийип бергендиктен болуп атат деп ачыктан ачык айта алабыз да. Эми ошол графикти карайлы. Ташиев өзүнүн пресс-конференциясында билесиздер, Орхан Инанды боюнча дагы ошол пресс-конференцияда берди. Паспорттор боюнча тергөө мыйзамсыз ошо түрк жарандарына паспорттор берилүүсү боюнча 2019 жылы башталган дейт да. Демек,
Бул иш график Сооронбай Жээнбековдун убагында эле башталган. Ошол эле кезде 1-2 күн энчи УКМКга суракка чакырылып, түрк күненчи бир нече сутка жатып чыкканын да билебиз. Андан кийин 2020-жылдын 9 октябрынан баштап десек болот, учурдагы бийлик 2 жыл бир тизгинди колуна алды десек болот. Ошондон кийин бир ай өтпөй Руслан Казакбаев 2020-жылдын 10 ноябрда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен барып, моминтип жолугуп, андан кийин бирдиктүү билдирүүсүндө буга чейинки биз видеолорубузда көрсөткөнбүз, ал документти фетого каршы күрөшүүнү, чогуу күрөшүүнү чечтик деген бир-эки сүйлөм бар. Эми фето дегенге келгенде, фето деген террористтик деген уюмду Түркия менен Азербайжандан башка эч ким тааныган эмес. Буга чейин дагы көп жолу айттык, орус бийлиги дагы өзүнүн учагын түрктөр атып түшүрүп туруп, мен аткам, мен буйрук бергем деп ошол кездеги премьер-министри Давутоглу айткан, президент Эрдоган дагы менин буйругум менен бул атылып түшүрдү деген. Кийин түрк элчиси да атылып өлтүрүлгөн. Стамбулда билесиздер. Ошо экөө боюнча дагы муну фето террористтик уюму жасады дегенде орус тарап, орус бийлиги эс алгыла деген да. Биз ким жасаганын, кандай жасаганын баарын билебиз. Фето метонун булга тиешеси жок деп айткан да. Андай фето деген уюм жок деп мындай расмий айткан сыяктуу болду да орус бийлигичи. Эми 10 ноябрда ошондой Кыргызстанда террордук деп кабыл алынбаган бир фето уюм боюнча бирдиктүү билдирүү кылып атат Руслан Казакбаев, түрктөрдүн тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен бул жерде турат, көрүп атасыздар. Так, андан кийин Орхан Инандыны түрк бийлигине уурдап берүү кыргыз улутундагы жарандардын катышы бар экени билинди. Карасаңыздар, момундай сызгыч менен же болбосо мындай график менен түзүлгөн бир нерсе кетип баратканы билинип турат да. Бир топ, туруктуу топ, түрктөрдүн башкарган топпу же кыргыз тарабы өздөрү эле муну кылып атабы, бирок бул график коюп коюп туруп иштеп баратышат да. Эми андан кийин кыргыз бийлиги 11-июнда Садыр Жапаров менен Тайып Эрдогандын бирдиктүү билдирүүсүндө дагы гүленчилерге каршы күрөшөбүз, фетого каршы күрөшөбүз деп айтты да. Могу эки жерде отурган жерде билдирүү кылган. Башында Тайып Эрдоган билесиздер, биздин бийлик ошол жерден да унчуккан жок. Келгенде да айткан жок, фето деген уюм биздин 19 террордук уюм деген Кыргызстанда буга чейин кабыл алынган. Фето деген террордук уюм бизде катталган эмес деп айткан жок. Ушуга чейин Ташиевдин пресс-конференциясында чала бир нерсе айтылган сыяктуу болду. Ал жерде террордук деп да айтылды. Террордук эми бизде бирок ал организация эч кандай жамандык кылган жок деп айтылды. Кыскасы башаламандык бар да кыргыз бийлигинде. Бул сапат билим берүү мекемеси, гүленчилерге карата кандайдыр бир башаламандык бар да. Мээде мындай бир ирет жок. Билбейм, мугалимдерди, журналисттерди, академиктерди, китеп которгон, китеп жазган адамдарды, Түркиядагыдай же болбосо мугалимдерди, банкка жөн эле акча которуп койгон адамдарды террорчулар деп кабыл алса, биздин кыргыз бийлик да ошондой категориядагы деп айтканда, эми жалпы коомду эле өзүнө каршы чыккан, нааразы болгон топтун баарын гүленчи жана феточу деп атаганга барабы, барбайбы, түрк бийлиги азыр кылып аткандай белгисиз азырынча. Андан кийин бул жолугушуу Садыр Жапаров менен Тайып Эрдоган жолугушуусунун убагында биздин тышкы иштер министрибиз Руслан Казакбаев Түркиянын ички иштер министри Сулайман Сойлу менен жолугуп атат да. Сулайман Сойлу ким дегенде, Тайып Эрдоганды алмаштырыш үчүн ультра улутчулдар даярдаган. Азыркы кезде бизде да исламчылар менен ультра улутчулдар бар эмеспи? Ошолор даярдалган Миллиетчи Халк партиясы деп коет, улутчул эл партиясынын аркасында турган ушул Сулайман Сойлу деген ички иштер министри менен тышкы иштер министрибиз жолугуп атат. Минтип отуруп атышат. Группалар менен, топтор менен жолугуп атышат.
бирдиктүү билдирүүлөрдү кылып атышат. Бул дагы эмне Тайып Эрдогандан кийинки доордо ушу киши келип калса сапат билим берим мекемелерине Gülençi деп тамгала печат басылган адамдарга каршы кандайдыр бир аракеттер уланып кете белеби могу график боюнча деген ой болуп атат да, суроо бар. Эми кыргыз бийлиги ошондон кийин келип эмне кылып аталып атат? Орхан Инандынын өзүн күнөөнүп, кыргыз жараны деп элдин баары айтты. Ошол эле биз сыйлаган акыйкатчыбыз Феликс Кулов, канча деген саясатчы, канча деген коом ишмер кыргыз жараны, ал жарандык берген адам күнөөлүү болушу мүмкүн, жарандыкты алган адам күнөөсүз болот. Себеп дегенде ал жарандыкты мен мыйзамдуу жол менен алып атам деп ойлойт. Деп айтканына карабай, кыргыз бийлиги паспорт боюнча Орхан Инандынын өзүн, түрктөрдү бияка башпаанек сурап келип, айласынан кыргыз паспортун алган, өз паспортун өткөргөн эмес. Бизде деле ошондой кыргыз жарандыгында жана башка жарандыкта болгонго тыюу салган эмес. Кыргыз мыйзамдарда тыюу жок. Ошол боюнча бул Орхан Инандыны күнөөлөп, паспорту боюнча мурунку кыргыз бийлиги менен чиновниктерди айыптап кабаска солоп аткан кези азыркы кезде билесиздер. Паспортко тиешеси бар 2 киши солонду. Буга чейинки камалып жаткан Итак Атамбаев жана башкаларды кайра дагы бир иш козгоп үстүнөн иш ачып атат. Бул нерсени дагы бир көрсөтүп коелу, кандай айыптоо. Бул дагы бир графиктин ичиндеги бир иш сыяктуу. Себеп дегенде бул график мындай айланып эле кетип баратат. Биздин бийлик ошого ылайыкташы керек болуп атат да. Ылайыкташуунун бир көрүнүшү. Эми ушу кылмыштарга дагы кичине токтоло кетели да. Биздин серепчилер айткан боюнча ошо Интерполго эмнеге бербейт? Эмнеге бербеген? Мен Түркиянын акыркы жылдагы саясаттарын жакшы билгендиктен мен билем да, бул Феткулла Гүленге дагы мүшөктөп бир материалдар жиберген. Америка тарапы ошо төңкөрүш аракетин кылды. Ошо төңкөрүүнүн башында турат ушул дин аалымы деп туруп мүшөктөгөн далилдер деп бир материалдар жиберишкен. Бирок Америка тарапы ачып көрсөм эмне болгон? Аякта баардык гезиттерден кесип алынган, гезиттер ошо террорчу деп жазган, видеолор жазган. Ошолордун негизинде Түрк прокуратурасы, тергөө органдары толтуруп берген кагаздар эле болуп чыккан да. Бир дагы далил, бир дагы колго кармап алчу, бир көзгө көрүнчү бир күбө жок. Ошондой документтер жиберишкен. Ошондуктан Америка тарабы Феткулла Гүленди бербей койгон талабына жараша. Орхан Инандыга дагы Интерпол аркылуу же башка расмий каналдар аркылуу кылмыш ишин ачкан эмес. Түркияда кандай курал менен кимди кандай террордук аракеттерге барганы боюнча эч кандай далил жок болгондуктан эмне болуп атат? Кыргыздын мафиясына акча берип туруп уурдап атышат да. Эми ушул нерсени анан кантип айта алабыз да? Анан актаныш үчүн жанакындай графикке түшүш үчүн мынтип Орхан Инандыны кыргыз менен салыштырбагыла деп кандайдыр бир элдин баары нааразы болгон, канга же жерге байланыштуу элди бөлүү бир аракети катары бааланды да. Камчыбек Ташиевдин, Камчыбек урматтуу Кыдыр Шаевичтин мындай сүйлөгөндөрү. Эми азыркы кезде мен алган маалыматтар боюнча Түркиядан 12 мамлекеттик кызматкер келип, кыргыз чиновниктерине нааразы кишинин баарын кустурууну үйрөтүп аткан. Түркиядагыдай фето деген печатты коюп туруп, адамдарды куйрот ошондой печат басып, кустуруу аракеттерин кылууга үйрөтүп атат да. Себеп дегенде кустуруу боюнча биз түрктөрдөн тиги алдыганча арттабыз. Бала бакчадабыз деп айтсак болот да. Анткени фето деген тамга басып алып, баягы 37-жылдагыдай
каалаганындын мүлкүн тартып, райондук деңгээлде болобу, областтык деңгээлде болобу, республикалык деңгээлде болобу, анча-мынча байыган кишинин мүлкүн тартып алганга жеке чөнтөк албетте. Муну мыйзамдуу жолдору менен бюджетке бирин серин эле акча түшүп атпаса, түрк бюджетине көбүнчөйүн эмне камап коебуз, сени күленчи дейбиз, сени фыткулакчы дейбиз, сени феточу дейбиз деп туруп бизнесин тартып алат, бир бөлүгүн же акчасын алат, же болбосо бизнесиңде акчаң да жок болсо эмне сени кайра жанагы бетиңе кара чүмбөт кийгизип, жалаа жаап бир жумуштан алганбыз, врачтык же болбосо адвокаттык же башка жумуштан алганбыз, ошол ишиңе кайра барып иштегенге мүмкүнчүлүк беребиз. Бирок биринчи 6 айлыгыңды же биринчи 1 жылдык айлыгыңды же биринчи 3 айлык айлыгыңды бизге бересиң деп ушундай кустуруулар бар. Эми бул боюнча биздин бийлик кандай ошо 12 түрк келип алып биздин адамдарга, чиновниктерге үйрөтүп атат дейт. Дагы балким мындай акчаны жакшы көргөн журналисттерге үйрөтүп атат. Анткени азыр белгилер көрүндү да, бул видеонун аяк жагында ал боюнча да айтабыз. Эми бул жерде расмий уруксаты бар мектеп, коомдук уюм, банк, соц тармакка катышкан үчүн соттоп жатат. Мал мүлкүн тартып алуу боюнча чемпион да түрк бийлиги, азыркы бийлиги. Эми ушуну биздин бийликке да үйрөтүп атат да. Güленчилерден баштап кийин баш көтөрүп каяш айткандын баарын камоо, качыруу, качканын качырып, камаганын камап, калганын кустуруп, ушундай иштерге барабы, барбайбы өтө кызык да бизге. Мен үчүн дагы кыргыз түрк саясатын кылдат карап аткан адам үчүн дагы кызыктуу болуп турат да. Эми дагы бир болсо теманын экинчи жагы, кыргыз бийлиги азыркы кезде Сапаттын администрациясына мугалимдер үчүн 2 үй салып бересиң деп мажбурлап аткан кез экен да азырчы. Кустуруу да булчу. Бейрасмий кустуруу. Андан кийин бул үйлөрдү албетте жанагы милиция үчүн салынган имараттарды салдырып туруп, жакшы кишилер салып берди деп туруп, өздөрү мактаныш үчүн, саясий упай топтош үчүн албетте мына азыр шайлоонун алдында 31 октябрга чейин бир фундаментин куйдуруп ийсе, шундукта мугалимдер үчүн 2 үй салып атабыз. Биз бабы бийлик деп туруп, ошону айтат да. Аны каяктан? Сапаттын администрациясынан, ата-энелер төлөгөн акчадан кустуруп аткандагысы да булчу. Эми 2 үй боюнча макулдашууга мажбурлоо болуп атат да. Коомчулук үчүн бул маалымат жабык болгон соң, андан кийин кустурууну улантабы бийлик. Ушу менен токтоп калбайт да. Аппетитти билесиздер, напсини билесиздер, кекиртекти билесиздер. Ал улам барган сайын ачылат. Же болбосо кустуруу албай калса, түрк бийлигине кыргыз улутундагы жарандарды өткөрүп берип баштаса кызык эметпей, таң калбай деле койсок болот да. Эгер жанакындай график иштеп кетсе, же башка репрессиялар болбосо эч кандай кепилдик жок болуп атат. Мисалы, ошол Сапаттын администрациясынын адамдары мисалы коркуп атат да. Мейли, мугалимдер үчүн болсо үй салалы, бирок кийин ошо менен эле токтоп калабы? Токтоп калбайбы? Токтобойт. Мен гарантия берем. Себептен Түркияда токтогон эмес. Берген сайын алган, акыркы дамбалыңды карматканга чейин алат. Биздин ачка бийликти билесиздер. Орто деңгээлде иштеген чиновниктерди билесиздер, башында отурган чиновниктерди билесиздер. Тойбойт да. Эми график болсо тыкылдап кетип баратат, моментип. Кетип баратат. Бул график кайсы убактарда кандайдыр бир сбой берди да. 2020 жылдын октябрында бийлик алмашып кеткендиктен жарым жылдай бул график токтоп калган окшойт да. Эгер бийлик ошол кезде 5 октябрда бийликти тарттырып ийбесе, ошол жерде дагы Фетонун балдары катышкан деп туруп камоолор башталышы мүмкүн болчу да. Кыргыздар балдарга, жигиттерге камоо, кыздарды камоо башталышы мүмкүн болчу. Анткени бул боюнча сурак 5 октябрь боюнча сурак эмгиче бүтө элек билесиздер. Улам бир саясатчыны чакырып, улам бир журналистти чакырып, ОКМКда суралып атышат. Демек, ошол графиктин ичинде болушу мүмкүн бул иш дагычы. Жарым жыл ошол бийлик алмашуунун аркасы менен Орхан Инандыны уурдоо жарым жылга жылган да. Эми Орхан Инанды уурдалды. Андан кийинки максат эмне эле? ВФА центрге окшогон имараттарды тартып алуу түрк тарап үчүн.
Же болбосо мектептерди алып алуу. Буга чейин болду. Түрк медиасын түрк тилинде билгендиктен мен карадым. Жок дегенде 10 мектепти алабыз. Сүйүнчү деп бири-бирине сүйүнчүлөштү Түркияда. Бийликке жакын медиалар. Эми караңыздар. Ушул Орхан Инандыга катуу реакция кылды. Кыргыздын жарандык коому, коомчулук жалпысынан катуу реакция кылгандыктан бул график кайра жарым жылга жылып атат. Андан кийин эмне болуп атат? Кайра Сапаттын администрациясынан бир нерсе өндүрүү, бир нерсе кустуруп алуу аракеттери башталды да. Эгер кустуруу аракеттери ишке ашпай калса, кайра түрк бийликтин астына, түрк бийликтин жанакындай 12 кеңешчисинин аркасы менен бул график алдыга жылып, кайра эле жүдөтүү башталат да. Кыскасы мындай, азыркы кезде биздин соттор, прокурорлор, укук коргондору сотту эмнеге айлантып алышты? Сот процессин, тергөө процессин аукционго айлантып алды. Ким берсе алат, ошол жакты жактап коет, кайра тиги як көбүрөөк алып берсе аяктыкын алып коет, кайра мындай жактап коет, бияк тарапты жактап коет. Ошондой бир оюн, бийлик дагы ошондой чоң оюнго өтүп алды. Эми түрк бийлиги эмне кылып атат? Азыркы кезде ошол 12 кеңешчинин аркасы менен болобу, же буга чейинки УКМКда түрктөрдүн жемин жеп аткан бир группанын болобу аракеттерин мындай байкасак болот да. Могу азыр көрсөтөм мына. Момундай 2012 жылы Индонезияга барып бир 24 бала барган. Ошонун 4-өлө калып, калганы качып келген да. Бул жерде Сапаттын башкаруусунун бул кемчилиги деп айтсак болот. Анткени балдарга түшүндүргөн эмес. Эмнеге алып бараткан ата-энесине мактап Индонезияны алып кетишкен. Бирок аяктын ысыгын, аякка барганда окуу жайлардын сапаты жаман деп айтпайм, бирок Сапаттын администрациясы алып барган окуу жайлар анча жаккан эмес. Ошол бир баланын Facebook'тагы посту чыккан. Эми ушул посту алып туруп, жапжаңы кечөө болгон эмедей кылып туруп, эмне качан чыгарып атышат муну? Кыргыз пресс деген атайын уюштурулган бир сайт бүт ошо Gülenди, Gülenчилерди, Сапаттын администрациясын боктогон бир макалаларды эң көп чыгарат да. Эми ушундай сайтты чыгарып туруп, ошо сайтка 2012 жылы балким ушул жигит койгон посту кечөө жазылган бир макала катары чыгарып коюп атышат. Качан чыгарып атышат? 13 июлда. 13 июлда коюңуздар. Жаттап калыңыздар. Эми 14 июлда Ахмет Садык Доган деген Түркиянын азыркы жаңы элчиси интервью берип атат. Бул жерде биздин журналисттердин дагы мына кылып атканын кара, вечерний Бишкекке булчу. Кылып атканын кара. Также он подробно рассказал о деятельности террористической организации ФЕТО в Кыргызстане дейт да. Бул жерде скобкада бул уюм террористтик деп Түркияда гана таанылган деп жазыш керек болду. Же болбосо колдонбош керек болчу террористтик организация деген сөздүчү. Макул болгонсу биздин бийлик кантип айтып атса, атап атса, жанагындай расмий билдирүүлөрүндө буякта дагы ФЕТО деп жүрөт да. Бул жерде эми бул эми түрк бийлигинин азыркы чиновниктеринин сапатын ушул жерден көрсөңүздөр болот да. Эч бир далил жок, эч кандай бир күбө жок эле. Орхан Инандыны дагы адамдарды, уюмдарды жамандап эле ошо беттирмагырлык кылган, башынан аягына чейин мындай эч кандай далилдерге таянбаган бир интервью. Окусаңыздар эми көрөсүздөр да, бул адамдын деңгээлин көрөсүздөр. Мына карасаң эми берген интервьюсунан азыркы түрк чиновниктердин түрк тышкы саясатынын деңгээли кебетеси ушул адам. Бул качан чыгып атат? Мурунку бул 13 июлда чыгып атат, бул 14 июлда да чыгып атат да. Мунун баарын Түркияда эмне деп коет? Психологик харп деп коет. Муну менен түрктөрдүн чалгын кызматы өз элине каршы дагы, сырттагы кээ бир Египетте мисалы башка бир жакынкы мамлекеттерде, жанагы араб жазы болгон мамлекеттерде ошондой психологиялык согуштарды жүргүзгөн медиаларда, түрк медиасында, башка
Араб медиасында, ошо Сириянын медиасында, Египеттин медиасында, Ливиянын медиасында ушундай өздөрү жактаган тараптар үчүн ушундай психологиялык согушту жүргүзгөн да, психологик харп деп коет да, ачык эле айтылат. Ошол боюнча бөлүм да бар түрктөрдүн чалгын кызматында. Эми ошол психологик харптын, психологиялык согуштун, чабуулдун көрүнүштөрү. Андан кийин могу жерде Акипресс билесиздер, сатат өзүнүн маалыматын. 15-июлда эмне чыккан, бирок мунун эмесин эле окуп койсоңуздар, Дело номер деген гезиттеги ошо сапаттарга, сапат билим берүү мекемелерин күз жаз баягы психиктердин психологиялык обострениясы болот го, күз жаз өткөн маалда. Ошондой бир материалда сөз чыкты Дело номердечи. Эми ошол мазмунда жазылган бир материал чыкты. Мен аябай таң калдым, Акипресс ушундай материал чыгарганын. Эми могу жерде карасаңыздар, орус сөздөрүнүн колдонуу, мына пособник деген сөз. Бул Фетхуллах Гүнен күнөөлүү террорчу, анын кылмышка жардам берген адамдарды пособник деп коет да. Эми бул материалда 5-6 ушундай сөз колдонулган да. Адамдар не бак, ошо сапат билим берүү мекемесин, Фетхуллах Гүленди дүйнө тааныган, бир дагы дүйнө Түркиядан башка бир жерде дагы муну террорчу деп аталбаган, тескерисинче ошо террорчулукка дайыма каршы чыккан, кан төгүүгө каршы чыккан, мусулман террорист боло албайт, террорист мусулман болбойдон калбайт деп эң биринчи дүйнөсүндө айткан адамга эмне деп атат? Пособник деп атат да. Анын бу жактагы мугалимдерди, башкаларды. Эми ушундай кабар чыккан, кабар чыгып атат да. Власти Турции требуют выдачи пособников Фетхуллаха Гулена от 109 стран мира депчи. Эми бул баягы орустар айткандай раскатил губу деп коет да. Силерге эле ошентип эле бере кой десе эле 109 мамлекеттин канчасы бар берип атыптыр. 16 мамлекеттен 100дөн ашык кишини урдап чыгышкан. Бүт баары тең Түркияга же бизнес жагынан байланган, же акча жагынан байланган, сатылган, жанагындай Африкадагы кээ бир чыгыш мамлекеттери, ошол эле жакынкы чыгыш мамлекеттеринде дагы араб мамлекеттеринин кээ бирлеринен урдашкан. Азербайжандан урдаган, Грузиядан урдаган, кайсы мамлекетте, чыгыш Европадагы мамлекетте уурдай коюп өкмөт алмашканга себеп болушкан ушундай адамдар. Психологиялык чабуул жөнүндө айтып атабыз. 13, 14, 15-июлда арт-артына чыгып атат бул макалалар. Андан кийин мына жакында бир түрккө провокация уюштурулуп, эми ошол Бишкекке гражданин Турции выстрелил в грудь кыргызстанцу деп атат да. Бул жерде эмне? Түрк, мылтык, ок, кыргызстандык деген нерсе кетип атат да. 22-июлда бул чыгып атат да. Бул нерсени биздин кыргыз коомчулугуна, ошол сапатты колдоп аткандарга, ата-энелерге, бүтүрүүчүлөргө айтып коеюн. Бул психологиялык чабуул уланат, согуш уланат. Мунун көрүнүштөрүн биз мындай ушуга окшогон сайттарда, гезиттерде, радиолордо, YouTube каналдарда жана соц тармактарда көрөбүз. Таң калбаңыздар буга. Муну кыргыз тараптан бир туруктуу топ уюштуруп берип атат. Алардын аркасында жанагындай келген 12 же 10га жакын ошондой түрк бийлигинин адамдары консультация берип, Түркияда түркчөсүн брифинг уюштуруп атат да. Түрк брифинг уюштуруп, ошолорду окутуп, чокутуп, мастер-класстарды көрсөтүп атат. Өз элинин кантип бир бөлүгүн террорчу кылып койтуруп, калганын баарын ошонун аркасы менен. Эми бул жерде дагы тандалып алуусун дагы бул жамаат эмнеге тандалып алды? Себеп дегенде мындай ручкадан башка, карандаштан башка колунда курал кармабаган жамаат. Буларга каршы кандайдыр аракет кылсаң, мына митингтеринде деле көрдүңүздөр да. Митингтерине чыгат, турушат, бир нерсе сүйлөйт, андан кийин анан тарайт. Ошол жердеги мусордун баарын жыйнап кетишет. Өзүнүн мусоруна кошуп, эмне? Ушундай момун деп коет го, жана койдун оозунан чөп албаган адамдарды же бир топту террорчу кыл деп айтсаң, эч кимиси чыгып мындай каршы болбойт да. Анан ошонун аркасы менен ага унчукпай койсоңор, андан аркасы менен анан бийликке нааразы, бийликке каяш айткан баардык адамдарды, топторду анан ошол фето деп Түркияда, бизде Кыргызстанда кантип аталат, момундай психологиялык согуштан кийин кандай аталат мен билбейм, бирок
ошол каптын ичине баардык нааразыларды, баардык кайыш айткандарды тыгып туруп анан капаска сологону солойт, солобогону качат, качпаганы кустурат. Кыскасы ошондой. Соода жүрөт да. Түркияда фето борсасы деп коет. Фето биржасы пайда болгон. Райондук, облустук, республикалык деңгээлде ошондой кустурузация болот да. Эми биздин бийлик далай окуш керек. Түркиядагыдай кустуруш үчүнчү. Эми бул жерде түрк тарап ошондой жоош жамаатты алып атат, аны желмогуз кылып атат, террорчу кылып атат. Мына түрк тапанча ок кыргызды деген сыяктуу кетип атат да. Подсознание отургузуп атат. Андан кийин бул каптыкка баардык нааразыларды тыгуу да. Андан кийин кыргыз бийлиги эмне кылып атат? Кыргыз бийлиги кустуруу шантажын баштап атат. Өз баласын заложник алган зөөкүр бир атага окшоп, билбейм. Ушундай жанагынтип 200 салып бер, тигинтип бер, минтип бер депчи, ушуну ачык жүргүзсө, ачык кылган болсо, акчасы бар болгон болсо, Сапаттын администрациясын ушунун баарын ачык кылса болбойбу? Эмне үчүн ушундай жабуу, эмне үчүн мындай соода, эмне үчүн коркутуу, эмне үчүн мындай кызыктай бир нерселер болуп атат да? Ошондуктан Сапатка тиешеси барлар, мугалим болобу, демирчи болобу, администратор болобу, ата-эне болобу, окуучу болобу, бүтүрүүчү болобу, кыргыз калпкы жалпысынан ошо Facebook'a жанакындай момундай суроолорду коем мен. Ушуларга бир жооп берсеңиздер. Балким сиздердин да оюңуздар ошондой түрктөргө бериш керек курал жарык берип калар берип. Жок, бербейт. Берсе дагы шумдук бир шарттар менен берилет да бул нерселерчи. Ушуларды коелу деп атабыз. Ушул 3 тандоонун ар бири боюнча өзүнчө передача кылабыз. Биринчи түрк бийлигинен баштайбыз. Эгер түрк бийлигине берсек, курал береби, кандай дагы талаптар болушу мүмкүн, кандай аппетит ачылат түрк бийлигинин, анын анатомиясын, психологиясын билгендиктен мен жакшынакай кылып айтып берем. Экинчи кыргыз бийлиги кумтөр алгандай эле тартып алып, мамлекет өзү иштетсин деген дагы пикир бар. Андай кылса кандай болот? Аны дагы талдайбыз. Сиздер менен чогуу, балким ушуга деле жооп берип, бул видеонун ылдый жагына жооп берип баштайсыздар бүгүндөн баштап. Анан акыркысы ошо учурдагы Сапаттын учурдагы администрациясы боюнча дагы кеп кылабыз да. Эми ал боюнча учкай бир кеп кылып коеюн. Сиздердин кызыктыруу бүйүрүңүздөрдү кызартып коюш үчүн. Эми азыркы кезде ошол Сапаттын администрациясында бийлик айтканын аткара берүүнү уланталы дегендер бар да. Буга чейин да Оркан Инандын жанагынтип УКМКнын балдарына ишенип барып туруп акыры мынтип кармалып Түркияга ыргытылып атат да. Аны мафия жасады, тиги жасады, бу жасады деп айтып атабыз, бирок эмне ошондой ашкере кыргыздын бийлигинин адамдарына, мен мисалы УКМКны жакшы жалпы айткан жокмун, же башка мамлекеттик структураны толугу менен жаман деген жокмун, бирок эмне атайын ошондой кайырмак салып, сөөл жылан берип атып көндүргөн, ошол Эркандын уурдалышына салым кошушкан. Эми ошол Сапаттын администрациясында бийликтин айтканын аткара берүүнү уланталы дегендер бар да. Бир күн аяп коёттур, унчукпай койсок унутуп калар деген бир мындай тайкы бир эч алысты көрбөгөн бир пикир бар да. Эми ушуга чейин жарандык коом, саясатчы, партиялар, депутаттар канча колдошту. Түркияда мындай болгон эмес. Фето деп туруп башталганда түрк коому бүт тепкилеген кошулуп алып. Бирок бизде эмне Оркан Инанды уурдалгандан кийин эмне болуп атат? Аны колдоп атышат. Жарандап атат, кыргыздын жарандап атат. Ким? Жарандык коом, саясатчылар, партиялар, депутаттар айтып чыгып атат да. Эми ушуга Сапаттын администрациясы ушу күнгө чейин бир ыраазылык билдирген жок да. Себеп эмне? Кайра эле коркот. Жана кайра эле менен бийлик менен Оркан Инандынын убагында кандай соодалашуулар болуп атса, көмүскө. Ошондой соодалашуу менен эптеп бүтүрүп эле, жаап жашырып эле анан кете беребиз деген. Балким бул стратегиясы иштейт. Балким ошондой жакшы. Мен билбейм, бирок сиздер ошо боюнча бир пикир алмашалы ушу боюнча да. Эми экинчи пикир бар, ошол эле гүленчиделген, ошо Сапат билим берүү мекемесин колдоп аткан адамдардын ошол эле администрациянын бир бөлүгүндө эмне деген пикир бар? Жарандык коомго таянсак, ушундай сүйлөшүүлөрдү
бийлик менен сооданы бир ачыкка чыгарсак, бийликтин оппозасына кутулабыз деген дагы топ бар. Кайсы тарапты колдойсуздар? Бийликке жанагындай касапчы кирсе бир семиз коён кулакты жапырып, көзүн жумуп жата берсе, деп аяп коюп же болбосо көрмөксөнгө салып коебу? Кызык болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Сиздер да муну айтыңыздар да. Бирок жарандык коомго таянып, бийликтин оппозасынан кутулабыз деген дагы топ бар да. Ошол сурамжылоолу могу жердеги мен коем. Facebook'та болсоңуздар, Facebook'тан жооп берип коюңуздар. Twitter'де болсоңуздар, Twitter'ден, Instagram'da болсо, Instagram'дан жооп берип коюңуздар. Анан айтканымдай, ушул убада кылганыбыздай, ушу 3 тандоо боюнча дагы ар бири боюнча передача кылабыз. Түрк бийлигинен баштайбыз, андан кийин бийлик, кыргыз бийлигине менен улантабыз. Акырында Сапаттын учурдагы администрациясы боюнча кеп кылабыз. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Баарыңыздар ден соолукта болуңуздар. Оорусуз оорулуп аткандар тезирээк сакайып кетсин. Оорубагандар оорубай эле койсун. Чоң рахмат.